Абже кандай, сиздин соолугуңуз жакшыбы, кантип атасыз? Балдарыма бара элекмин. Эртең барып келейин деп атам, но барганым менен биз толуп да. Контакт болбош керек. Монти айнектен карап, балдарымычы. Анан келе берет экенмин да. Ошого ойлонтам, барсам, барбасам, пропуск бар, баардыгын алып даярдап койдум. Но айнектен карап, коюп келе бериш жалко болуп атат. Адамды кедей кылган сапаттар жөнүндө. Пессимист адамдар кантип ой жүгүртүшөт? Пессимист адамдарды бир нерсеге көндүрүш өтө кыйын. Аларга аз акча менен иш баштайлы десең, анда көп акча таппайсың да дешет. Анда көп акча менен бизнес баштайлы да десең, акчам жок да дешет. Жүр жаңы нерселерди эксперимент кылып текшерели десең, ал нерседе тажрыйбам жок да дешет. Анда жөн эле эл кылган иштерден кылалы да десең, ал иш оор да дешет. Кой анда, бул бизнес жаңыча бизнес экен десең, ал пирамида го дешет. Жүр бир дүкөн ачалы десең, анда эркиндик болбой калат да дешет. Кел жаңы бизнес түрүн баштайлы десең, ал иштин болуп кетишине далил жок да дешет. Анда китеп окуп маалымат топтойлу десең, мен китеп окугум келбейт дешет. Азыркы пессимист адамдардын жаман адатка көнгөн жери бар. Алар Google'дан издей беришет, бирок оюнда гана ойлоп жүрө берет. Өзүнө окшош адамдардын ой пикирин сурай беришет, бирок тажрыйбалуу адамдардын пикирин уккусу келбейт. Себеби тажрыйбалуу адамдар болгонун болгондой айтып, көп кемчиликтерди эскертет. Бул болсо пессимист адамдарга жакпайт. Ал адамдын ою боюнча, бир аз акча иштеп таап койсоң эле, ушинтип акыл үйрөтө бересиңби деп, өзүнүн пессимисттик көз карашын бербейт. Алардын ою боюнча, бардык адамдардан жакшы билет. Жүрөктүн бат согушу үчүн бир аз каттуу кыймылдасаңыз жетишет. Көп нерселерди ойлонуп жүрө бергенче, бирөөсүн ишке ашырып койсоңуз болмок. Пессимист адамдардын колунан эч нерсе келбесе да, башкаларга акыл үйрөтө берет. Бир кемчилик көрүп калса, көрдүңөрбү? Ушундай болушун билгенмин дешет. Эгерде бирөө ийгиликке жетсе, аны көрө албайт. Артынан ушак таратат. Пессимист адамдардын жаман жери көп шылтоо издешет жана бүткүл өмүрүн күтүү менен өткөрүп жиберет. Ал эми оптимист адамдар ар дайым жакшы жакка ой жүгүртүшөт. Жогоруда айткан иштерге баарыны туура көрүп, анда аткарып көрөлү дешет. Аракет кылууну туура көрөт. Сиз ким болгуңуз келет? Өмүр бою күтүүнү каалайсызбы, же бардык адамдар убактыларын ысырап менен, бекерчилик менен өткөрүп жатканда алдыңызга чоң максат коесузбу? Ишкер болом деген адамдарга билим жана тажрыйба жетишпей турат. Балким азыр баштайсыз. Өз максатыңызды өзүңүздүн колуңуз менен жазып, убакытты текке кетирбейсиз.